Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынан Тагдареге эски аталышы студенттер шаарчасы Егосток, ал эми жаңа аталышы Имам Ата кичи району Тагдареги Кулматов 18 дарегинен 2 бөлмөлүү 6 соток жери менен Ак Буранын жээгинде эки тарабында тең Ак Бура бар каналы. Могул жолдон түз келесиздер. Азырынча жол бир аз начарыраак экен. Келечекте буюрса бул жерге дагы Ош шаардык мэриясы тарабынан пландар бар экен. Жолду жакшыртуу боюнча. Будан жогору жагы 10 адыр айылы. Эгер кааласаңыз бул жактан азыр көрсөтөм мен силерге. Ак Буранын жээгинен дагы көпүрө куруп өтсөңүз болот экен. Жол бул тараптан да келет, ошонун жогорусу жагынан жана үйдүн үстүнөн да келет экен. Бул жерге эгер кааласаңыз көпүрө куруп алып, аркы бетке өтө турганын да кылсаңыз болот экен. Бул чекке негизинен шаардык бардык борбордук коммуникацияларга уланган. Газ, свет, суу, канализация, интернет кабель, айтор эмне керек болсо, ошонун баарына уланган. Ак Буранын жээги жайы салкын. Бул жерге мону коңшуларыңызга окшоп тапчан же сөрү куруп алсаңыз дагы абдан сонун болот. Мындай эмесе биз үйгө баш бага турган болсок, бул коңшунун үйүнө дагы ушул жол менен кирсе болот экен. Чек негизинен ушул жерден монол линиядан башталат экен. Ушул жерден Тетиги Кашага чейин, Тетиги Кашадан үйдүн артына чейин. Азыр алдымда чоң мондой болгон жаңгак бар экен. Үй бир аз каралбай калып кетиптир. Кара жыгач да бар экен. Үйдү карап оңдоп түзөп алсаңыздар болот экен. Өрүк бар экен бул жерде. Азыр дрон менен да кадрларын көргөзөбүз. Үйдүн толук үстүнөн да көрсөткөн аракет кылалы. Өрүк бышып калыптыр дээрлик. Үй бир аз каралбай калып кетиптир. Кожоюндун колу бошойт экен бул жерге келген. Үйгө келе турган болсок, үйдүн сыртын жылуулоо системаларын орнотуптур. Болгону үйдүн сыртын шыбап, убактылуу жашап турсаңыз да болот экен. Бул жерде жергиликтүүлөр көчүп келип жашап башташкан. Үйдүн бүтө берген жайы мынакей коңшу өзүнүн коросун тосуп алыптыр. Үйдүн артында чакан буюм тайым сактоочу жайы да бар. Бул жерден андай эмесе көрсөтө турган болсок, үй негизинен чек сиздин чегиңиз ушул жерден жаңы көрсөткөн жерге чейин уланат экен. Мынакей көрүп турасыздар да, суунун агымы, Ак Буранын агымы. Бул жерде биринчи, экинчи троллейбустун акыркы аялдамасы да бар. Конечно, дейбизби? Мынакей коңшулар ушундай кылып эле чакан көпүрө салып алып, кааласа унаасы менен, кааласа жөө өтө турган куруп алыптыр. Ушул жерге сиз дагы көпүрө куруп, уландап же болбосо эс алуучу жай катары иштетсеңиз да болот. Айтор эмне багытында иштетсеңиз дагы бул студенттер шаарчасын билесиз. Же кааласаңыз бул жерге чакан жатаканаларды куруп алып, студенттерге ижарага берсеңиз эле, буюрса аз жылдардын ичинде бул жер өзүн өзү актап алат деген ишеничтебиз. Жер жалпысынан могул жерден 6 соток менен токтойт экен. Бул жагында дагы Ак Буранын жээгине чейин, бул жерге чейин Ак Буранын жээгине, журдан ылдый карап кеткен Ак Буранын жээгине чейин дагы 6 соток бар экен. Жалпысынан бир 12 сотоктай жер бар дейт. Бул жака жогору жагына ар кандай курулуш куруп алсаңыз, үй салып алсаңыз болот экен. Андан ылдый жагындагы жашыл зона катары иштетсеңиз болот экен. Же болбосо мисалы чаканыраак жайкы эс алуучу жайыбы же сөрү тапчандарды коюп иштетсеңиз да болот экен бул жерге, Ак Буранын жээгине. Үстү жагына калагандай курулуш кура берет экенсиз. Бул жакка деле жеңил курулуш курсаңыз болот. Алмашуу жолдору бар. Эгер Бишкек шаарынан үй болсо сизде, же батир болсо көп кабаттуу үйдөнбү же жертан болсо аны деле алмаша берет экен. Эгер унааңыз болсо, унааңыздын үстүнө үстөк пул кошуп берсеңиз, ага деле алмашат экен. Жалпы баасына келип токтоло турган болсок, жердин жалпы баасы 100 000 акш доллары менен бааланууда. Андыктан төмөндөгү номерларга байланышыңыз, кабарлашыңыз.
видео менен бөлүшүп койсоңуз болот. Мага жакты баскычын басып комментарий жазып, биздин кийинки чыгарылыштарды күтүп туруңуздар.